Urmatlı prezident, uşunu eski alыңız. Siz Kırgızstan'ın prezidentiz. Kırgızlardı kolday turgan adamsız. Sizge dağı tüzde tüz kayırlağız. Buna aksakaldın ilağanın gördüңөр. Ne жерде kança жаш балдар, kança ayal kişiler. Bari maşinede yaşadat. Buna ki. Spresi, gelse, polnoy turat. Akça kalmadı. Doğrusu emes. Biz Kıtay emes, biz Kırgızbız. Urmatlı deputatlar, biz sizlerdi 3-cü şaylaganбыз. Prezident bizi koldayt dep şaylaganбыз. Biz prezidenti жоқ, mekeni жоқ adam emes biz. Bizdin prezidentimiz var, biz mekenimiz var. Biz Kırgızstan'dan jaranыбыз. Oşor üçün sizlerge tüzde tüz kayırlabыз. Bugün de ötön. Ушундай кыйынчылык убакта Кыргыздын тагдырын чечпеген президент депутаттын бизге эмне кереги бар? Мына 120 депутаттын арасынан бир Каныбек Капашев, Пирматов, Жанар Акаев, Момбеков, Никитина орус болсо дагы кыргыз жаранын ойлоп атат. Кана калган депутат? Эмне 1-чи класстын окуучусу? 5 депутат керекпиз, калган министр, президентке биз кыргыздар керек эмеспизби? Биз да ушул жерде бала чаканы огабыз деп, эн ата огабыз деп бардыгыбыз ушул жерде балдарын тыштап, бири катынын тыштап, бири болсо бүйөсүн тыштап талаада окат деп жүрөбүз мына. Естественно, бир гана жолду ачып бере албайсыңар, 2 сааттык. Биз акча сураган жокпуз. Биздин өзүбүздүн машинабыз менен транзит менен өтүп кеткенге бардыгыбыз даярбыз. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, бизге автобустун кереги жок, самолеттин кереги жок. Бизге 2 саат убакыт керек. Кандай Кыргыз, кандай Казакстандын транспорт министрине сүйлөшкөнгө духуңар жетпейт. Зачем бизге Старик Кубат Боронов окшогон министрдин? Мына менин да диплом бар, мен да министр боло турган адаммын. Зачем бизге сүйлөшө албаган Стариктердин кереги бар? Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев, сиздерге тüzde tüz кайрылабыз. Кайрылып берип уже тажадык. Бизге конкреттий жообун айткыла. Мына мындан 10 күн мурда айткансыңар, бир жумада чечилет. Соли Лескиди Каныбек Капашев көтөрүп чыкканда айткансыңар. Сүйлөшүп атабыз. Канча сүйлөшөсүңөр? Биз мына күзгө чейин күтөбүз. Болбосо бизге ушул жерден участок алып берип, бирөө толу Аремрукка калтыргыла. Жаман көрсөңөр, жаман көргүлө. Урматтуу президент, ушуну эске алыңыз. Сиз Кыргызстандын президентисиз. Кыргыздарды колдой турган адамсыз. Сизге дагы тüzde tüz кайрылабыз. Мына аксакалдын ыйлаганын көрдүңөр. Эмне жерде канча жаш балдар, канча аял кишилер баары машинеде жашатат. Мынакей Spresi, gelse, polnoy турат. Акча калбады. Продуктуга акча жок. Шерменде алып бүттүңөр дүйнөгө. Тажик менен өзбек деп казактан уялгыла. Этиңер болсо 120 депутат. Ушуну көтөрүп чыккыла. Болбосо акыйдан чыгып кеткиле. Биз рано поздно өтөбүз. Митинг болот бул үчүн. Жетебиз Кудайдан корккула. Болбосо бизге 120 депутат, министр, президенттин кереги жок. 250 адамды колдой албаган Кыргызстандын премьер-министри, президент, депутаттын бизге эмне кереги бар? Болгону 5 депутат. Дайыр сыйра айтып кетейин. Шайлоо болгондо депутаттар керек бизгечи. Андан башка бирөө кереги жок. Полный кыргыздар таштап коет. Жанар Акаев, Момбеков, Никитина, Пирматов дагы 1-2 депутат гана колдоп атат. Чын жүрөгү менен калган депутаттар эмне алсыңарбы? Давай кыргыздар үчүн жардам кылгыла. Биз чыдай албай калдык. Биз акчадан кыйналдык. Жолду ачып бергиле, Казакстандан жол ачып бергиле. 2 сааттык убакыт керек бизге. Уясаңар ушул. Президент жолдорун кабышмалында деле ачык болду. Аксакал киши ыйлады. Кудайдан корккула. Өткөндө да 2 сутка үйгө жеткиче элде акча калган жок. 2 сутка даярчы Кыргызстанга кетишибиз керек. Бул жерде адамдардын акыркы чырамы калып атат. Эчинде акча калган жок. Өмүр бою казак менен коңшу жашап келгенбиз. Ушуга тилиңер өтпөсө. Мынакей. Силердин керегиңер жок. Ушул жолду ача албаса. Биз туган дейсиңер. Бу жерде токтообуз. Мурдагыда кетиш эмес. Транзитте эч жерге токтобой кетип калышка жолду ача албасаңар кандай немесиңер силер? Adamlarda akçası kalmadı. Bir yerden ötkende dağı 2 sutka жүрүш керек o dağın Kırgızistan'a. Kantip jetemiz. Büt var maşinalarda alıp gitmese olmaz. Жол ачып бергиле, жол ачып бергиле. Болбосо эмне кылган эмеңерди жообуну айткыла бир мындай билели биз кандай болуп атат ал жакта. Каныбек Капашев айткандай 30 жыл мигранттар канча акча которду мына. 30 жылда bir жолу жардам сурап. 60 миллиард. 30 жылда bir жолу болгондо дагы 200 кыргыз ушул жерде, канчасы Москвада.
Bir ушундай да жардам бере албаган бизге бийликтин кереги жок. Уят, уят. Бет Вообще деген кереги жоқ жоқ. екен. Бет деген жоқ. Бет деген калган эмес. Всё. Ушунча жаранын артынан жардам баратат. Көбүрөөк болуп кетти болду. Машиналардан bir sira tartып Жүрүп кое эле машиналар ата. Ден тартуучуларды киргизиш керек. Şaşılganın cinabagan bastıktı Ay yavrumda ak çölmüktü mırgıtı Yıldızlardan şaşma kalgan şaştıktı Geçinip koy Geçinip Geçinip koy canımın castımda Şaşılganın cina bağın mastıktı Geçinip koy kayrılı bağını kündürdü Kıyalgamaz kızı olaylı kündürdü Aşımda Kolumuzdan solup yetkeni güldürdü Geçirip Geçirip koy kayrını bağını tündürdü Kıyalgamaz kızı olaylı Geçinip koy Geçinip koy canım castımda Şaşılganın ucuna bağın bastıktı Geçirip koy canım castımda Караколдун жогорку трассасы. Лыжный базар. Каприз. Так, мына Каракол. Ысык-көл. Бул жак келген Казакстан ар жагы болуш керек.